Кемин районундагы Токойдо чыккан өрттү 500дөн ашуун адам өчүрүп жатат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин, экология жана климат комитетинин адистери, милиция кызматкерлери жана жергиликтүү тургундар тилсиз жоо менен күрөшүүдө. Кечээ 7 сентябрда түшкөн маал тутанган өрт 50 гектар жерге жайылган. Учурда өрт каптаган аянт кыйла кыскарды, бирок толук чектөөгө алына элек. Кемин району Көбөйрөк айыл өкмөтүндө Көк Жар деген тоо кыркасында ушу өрт чыккандыгы байкалган. Өрттүн көлөмү кечеги ушу болжол менен 30 жана 50 гектарга чейин камтыган. Азыр болсо ушу өрттүн кечеги биздин аракеттердин натыйжасында өрт азайды. Бир 10 гектар жерге азыр ачык жалын жок, бирок түтүн уулануулар бар да. Түтүн чыгып аткан аймакка биздин күч каражатыбыз жетиштүү. Ар бир участокто өзүбүздүн ответственный адамдар бөлүнүп, ушу өрттү жанагы күлөк менен жерди касып, мындай көмүп, түтүндүн андан аркы улантып кетүүсүн токтотууга жумуштар жүрүп жатат. Ошол жерден тамеки чегип же башка же өзүнүн бир жерге от жагып, отко этиятсыз мамиле кылып өрттү өчүрбөй кеткендиктен болушу мүмкүн.